Акыркы убактарда метаверс деген сөз IT дүйнөсүндө көп колдонулуп атат. Бул нерсени интернеттин келечеги деп айтып атышат. Алдыбыздагы 10-15 жылдардын ичинде биздин интернетти колдонуу формабыз толугу менен өзгөрүп кетет деп атышат, эгер ушул метаверс ишке ашса. Мунун үстүндө айрыкча Марк Цукерберг Facebook компаниясы өтө көп иштеп атыптыр. Ошол Facebook'та иштегендердин 5-тен 1 бөлүгү Facebook'тун ушул метаверсинин үстүндө иштеп атыптыр. Миллиарддаган доллар акчаларды бөлүп атыптыр Марк Цукерберг. Жакында дагы Европадан 10 миңден ашуун адамды жумушка алып, ушул метаверстин үстүндө иштетет экен деген кабарлар чыгып атат. Facebook компаниясынын атыны дагы ушул метаверс менен байланыштуу бир сөз менен алмаштырат деген кабарлар чыгып атат. Ушунчалык Марк Цукерберг бул нерсеге ишенет экен. Метаверс эмне? Мына азыр биз интернетти кантип колдонобуз? Телефондон же компьютерден бир сайттын адресин жазабыз, анан сайт ачылат. Биз бул жакта турабыз, бул жерде сайт турат. Интернетти ушинтип колдонобуз. Метаверстө мындай бир очки тагылат экен. Очки таккандан кийин Аватар киносун көргөн болсоңор, ошондой бир виртуалдык бир дүйнөгө кирип кетет экенбиз. Ал жерде биздин ошо виртуалдык бир аватар денебиз болот экен. Ошол дене менен ошол дүйнөнүн ичинде жашайт экенбиз. Азыр оюндарда бул нерсе көптөн бери эле кылынып жүрөт. Мисалы оюн ойногондо ошол дүйнөгө киребиз. Эгер очки менен ойной турган болсок, кирип, мисалы бир солдаттын же бир мушкердин денесин тандап, ошону менен барып мушташып, башкалар менен же атышып, ал жерде курал жарактарды тандасак болот. Ошондой бир дүйнөгө киребиз. Бирок булардан метаверстин айырмасы, бул жерде бир эле ошол оюндун гана ичинде жүрө алабыз да. Бул жерде кирдик, бул жерде оюн турат. Мисалы ошол денебиз менен барып оюндун ичине кирип, ал бир имарат деп элестетип көргүлө. Азырынча эми ошентип элестеткеле, бул башкача болушу мүмкүн. Бир узун жолду элестеткеле, бир шаарды элестеткеле. Бул жерде бул имараттын ичине кирсек, ошол оюн, анын ичине кирип, ушул оюнду ойноп чыктык. Анан дагы басып барып бул жакка келгенде, ал жерде бир кинотеатр турганын элестеттик. Кино көрдүк. Наркы жакта музей, бул жакта Facebook. Facebook'ка кирип, логин, пароль менен киребиз дагы, ал жерде бизге окшогон миллиондогон Facebook'ка кирген адамдардын ошол виртуалдык денелерин көрсөк болот. Алар менен азыр эми кантип мамиле кылабыз? Алардын жазууна окуп, комментарий жазабыз, лайк жазабыз, коебуз, же видеолорду көрөбүз. Ушундай бир браузердин ичинде алар менен мамиле кылып атпайбызбы? Бул жерде эми метаверстин берген мүмкүнчүлүгү менен алар менен ошентип маалымат бөлүшөбүз, мамиле кылабыз, сүйлөшөбүз. Facebook'тан чыктык, наркы жакка барсак, мүмкүн ал жерде бир концерт болуп аткандыр. Ал деле чыныгы бир ырчы. Ал дагы ошол очкиси менен кирип, метаверстин ичинде ушундай бир концерт берип аткан болушу мүмкүн. Ал концерт платный болушу мүмкүн. Ага акчаны төлөп киребиз. Азырынча бул нерсени крипто акчалар менен болот деп атышат. Бирок кийин кандай болот? Чыныгы ишке ашкан учурларда кандай болот билбейм. Ушинтип каалаган өзүнө ушундай өзүнүн акчасына жараша, акылына жараша, фантазиясына жараша ушундай бир метаверстин ичинде өзүнүн ордуну алып, ушундай бир ааламдарын түзүп алат дейт да. Бул жер бирөөлөрдүкү болбойт. Мына азыр интернет бирөөлдүк эмес. Силер деле кааласаңар интернетке бир сайт ачып алсаңар болот. Ошондой эле ал жерде деле өзүңөрдүн ордуңарды алып, фантазияңарга жараша кызыктуу бир нерсени ошол кирген адамдарга сунуштап, алардын көңүлүн өзүңөргө буруп, ал жерде бизнесиңерди кылсаңар болот, ишиңерди кылсаңар болот. Ушундай экен. Ал жерде бара-бара биздин ушул аватар денебиз деле маанилүү болуп кетиши мүмкүн деп атышат. Ошого кийим тандап, кийим сатып алып, ар түрдүү ошол муктаждыктарды ошонун ичинде кетириш керек болот дагы. Ал жерде дагы бир бизнес пайда болуп баштайт. Азыр эми интернетте миллиарддаган долларлар азыр эле айланып атканына караганда, ошондой бир дүйнөдө эгер ушул ишке аша турган болсок, кандай акчалар айланышын өзүңөр элестетип көрүңүз. Бул жөн эле Силикон өрөөндөгү компаниялардын эле үстүндө иштеген нерсе эмес экен. Мамлекеттер дагы буга көңүл буруп баштаптыр. Мисалы, Түштүк Корея мамлекети метаверстин үстүндө иштеген компаниялардын биримдигин куруп, ушул баары бирге мамлекеттик деңгээлде ушунун үстүндө иштеп атышыптыр. Мен үчүн өтө кызык болуп атат. Бул жөнүндө дагы чыккан сайын кабарларды айтып турам. Силер дагы эгер кызыксаңар
Metaverse деп издеп, YouTube'да өтө көп видеолор бар. Ушул жөнүндө көбүрөөк маалымат алууңарды сунуштайм.